Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Иранда Израиль тыңчысы делген адам өлүм жазасына тартылды. Бүгүн 16 июнда Иранда Израилге тыңчылык кылууга шектелген жаран өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, өлүм жазасына тартылган адамдын аты жөнү Исмаил Фикри Ал-Масад деп аталган Израилдин тыңчылык кызматына маалымат бергени айтылууда. Фикрге Масадтын агенттери менен байланышта болгону тууралуу айып тагылып, 2024 жылдын декабрь айында камакка алынган. Бүгүн эртең менен анын өлүм жазасына тартылганы кабарланды. Мурдагы аптада Иранда Израилге тыңчылык кылды деп айыпталгандагы 2 киши өлүм жазасына тартылган болчу. Камчы Көлбаевдин иниси кармалганы айтылууда. Маркум Камчы Көлбаевдин иниси Жолдошбек Көлбаев күч түзүмдөрү тарабынан кармалганын айрым жергиликтүү басылмалар жеке булактарына таянып жазып чыгышты. Ал жетилгелерине байланышкан кылмыш иши боюнча кармалганы айтылууда. Айта кетсек, Жолдошбек Көлбаев Эл аралык дзюдо федерациясынын Борбор Азиядагы аймактык академиясынын директору. Иран Израиль толук жок болмоюнча чабуул жасоо улантылат. Иран армиясы чабуулдар Израиль толук жоюлганга чейин улана турганын билдирди. Бул тууралуу бүгүн 16 июнда Ирандын куралдуу күчтөрүнүн маалымат кызматы билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Билдирүүдө Израилге багытталган учурдагы жана кийинки операциялар мурдагыга караганда күчтүү, катуу, так жана талкалоочу күчкө ээ боло турганы айтылат. Бул кылмыштуу режимди колдогондор билиши керек. Бул режим толук жоюлганга чейин талкалоочу операциялар улантылат деп айтылат маалыматта. Израиль 13 Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Караган түнү Ирандын өзөктүк жана аскердик объекттерине сокку урган. Чабуулдар өзөктүк куралдарды иштеп чыгууга байланыштуу объекттерге жана жогорку даражадагы аскер кызматкерлери жайгашкан жерлерге багытталган айтылган. Ошол эле күнү кечинде Иран жооп кылып Израилге ракеталык соккуларды жасаган. Ирандын саламаттыкты сактоо министри Хосейн Керманпур билдиргендей, чабуул башталгандан бери Ирандан жалпы 224 адам каза болду. Анын 70тен ашыгы аялдар менен балдар. Садыр Жапаров Ысык Атада керамика плиткаларын өндүрүүчү завод ачты. Бүгүн 16 июнда президент Садыр Жапаров Ысык Ата районунун Ивановка айылында Асыл Таш Керамикс керамика плиткаларын жана керамогранит өндүрүүчү заводду ишке киргизүү аземине катышты. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Мамлекет башчы соңку жылдары өлкөдө курулуш материалдарын чыгаруу жана кайра иштетүүчү өнөр жайды жандандыруу жаатында жакшы тенденция калыптанып жатканын айтат. Аталган ишкана дагы Кыргызстандын өнөр жай тармагындагы жаңы барак өлкөнүн экономикалык суверенитетин жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган кезектеги чечкиндүү кадам деп баса белгиледи.
Завод жалпы суммасы 40 миллион долларды түзгөн инвестициянын негизинде курулган жана жылына 3 миллион чарчы метр керамика продукцияларын чыгарат деп күтүлүүдө. Президент завод орточо айлык акысы 50 миң сомду түзгөн 300дөн ашуун жаранды туруктуу жумуш орду менен камсыз кыларын билдирип, Ысык Ата районунун тургундарына кайрылып, заводдун негиздөөчүсү кыргызстандык жаран экенин айтты. Аталган ишкана чопо, ак чопо жана талаш паты сындуу кыргыз жериндеги кен байлыктарды иштеткен атамекендик ийгиликтүү өндүрүш. Заводко мамлекет тарабынан төмөндөгүдөй колдоо көрсөтүлгөн. Жер тилкеси трансформацияланып берилди. Газ жана электр энергиясы менен камсыздалып, инфратүзүм жакшыртылды. Инвестициялык келишимдер даярдалып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашылды. Насиялык каржылоого мамлекет кепилдик берди. Заводдун продукциясынын 50%дан ашыгы тышкы рыноктарга экспорттолот. Латын Америкасында Палестинаны колдоо жүрүштөрү өттү. Бразилия, Чили жана Мексикадан миңдеген адамдар Газадагы согушка каршы жана Палестина элине колдоо көрсөтүү максатында жөө жүрүшкө чыгышты. Бул тууралуу бүгүн 16-июнда чет элдик басылмалар жазышты. Бразилиянын Сан-Паулу шаарында абдан чоң топ жыйналып, президент Луис Инасиу Лула да Силвадан Израиль менен дипломатиялык мамилени токтотууну талап кылды. Колдорунда Палестинанын желектери жана Израиль Газадагы кыргындарын айыптаган плакаттар менен жүрүшкө чыгышкан демонстранттар Газа тилкесиндеги абалга көңүл бурууну көздөштү. Акцияга бир катар жарандык коом уюмдары жана депутаттар дагы колдоо көрсөтүштү. Чилинин Сантьяго шаарында да Палестинаны колдогон жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Газанын эли менен тилектеш экенин билдиришти. Алар да Израилдин кол салууларын токтотууну талап кылып, Чили президенти Габриэль Боричке кайрылышты. Жана Израиль менен дипломатиялык мамилени үзүүнү суранышты. Мексика өлкөсүнүн Мехико шаарында жөө жүрүшкө чыккан топ Газа тилкесинде тез арада ок атууну токтотууну талап кылды. Кала борборуна карай жүрүш маалында Израилге каршы ураандар жаңыртылып, колдоруна тынчтыкты жана палестиналыктардын укугун талап кылган баннерлерди көтөрүштү. Бул акциялар Латын Америкасында Израилдин аракеттерине каршы терс реакциялар күчөп жатканын көрсөттү. Булак Суперкежи. Эрдоган Израилди токтотууга чакырып, Иранга сокку уруунун кесепеттерин эскертти. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Израилдин аракеттери аймактын жана бүтүндөй дүйнөнүн коопсуздугуна шек келтирип жатканын айтты. Ал жакынкы чыгыштагы жаңжалды сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө болорун белгиледи. Анадолу билдиргендей, бул тууралуу түрк лидери Сауд Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда билдирди. Алар Израиль менен Ирандын ортосундагы жаңжалдын тегерегиндеги кырдаалды, ошондой эле бир катар аймактык жана глобалдык маселелерди талкуулашты. Түрк президенти чыңалууну азайтуу үчүн Израиль кадамдарын токтотушу керектигине токтолду. Мамлекет башчысы эл аралык коомчулуктун Израилдин Палестинадагы оккупациясына жана геноцидине каршы аракетсиздиги Тель-Авивдин агрессиясын кубаттаганы деп белгиледи. Ал Иранга кол салуу Тегеран менен Вашингтондун ортосунда жүрүп жаткан өзөктүк сүйлөшүүлөрдүн фонунда болгонун эске салды. Анын айтымында бул тынчтыкка жетишүү аракеттерине доо кетирүү аракети. Эрдоган радиоактивдүү заттардын сыртка чыгышына алып келген Израилдин соккулары аймактык гана эмес, глобалдык коопсуздукка да жоопкерчиликсиз коркунуч жаратып жатканын баса белгиледи. Анын пикиринде өзөктүк талаш дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү улантуу менен гана чечилет. Нетаньяху ишемби күнү видео кайрылуусунда элге кайрылып, 13-июнга караган түнү Иранга жасалган чабуул Ислам Республикасынын өзөктүк объектилерине олуттуу зыян келтиргенин айтты. Премьер-министр Израиль Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгүн мындан ары жоюуга ниеттенип жатканын билдирди. Шашылыш билдирүү: өлкөдө плюс 41 градуска чейин күн ысыйт. 17, 18, 19 июнь күндөрү ысык аба ырайы күтүлүп, абанын жогорку температурасы акырындык менен жогорулашы күтүлөт. Бул тууралуу бүгүн 16 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында плюс 39, плюс 41 градуска чейин, Талас облусунда плюс 36, плюс
38 градуска чейин жогорулашы ыктымал. Мындай кургак ысык аба ырайы учурунда организмди суусуздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндөз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат деп айтылат билдирүүдө.